Баткен шаарынын тургуну Уларбек Арапов өзү жашаган аймактык башкармалыгына келип, үй бүлө мүчөлөрүн жана турак үйүн санарип аймак тутумуна каттатты. Каарманыбыз эми мекемелердеги кезек күтүү, документ чогултуу деген маселелерден арылып, заман талабына жараша кызмат көрсөтүүнүн иши жакшырганын айтты. Бул албетте калкты тейлөө кызматында бир топ жогорулоо деп алдыга жылуу эсептейбиз. Анткени жанагы документтерди алуу, бул бир топ жанагы советтик доордон калган бюрократиялык процесстерди жоет деп ойлойбуз да. Анан албетте бул үйдөн отуруп мезгил талабына ылайык бул жергиликтүү элди элет жеринде бул болуп атканды жалпы элди кубандырып атат да ошол. Учурда жерлерде жарандарды санарип аймак тутумуна каттоо иш-аракеттери активдүү жүрүүдө. Баткен шаарынын аймагында 6 аймактык башкармалык санарип аймак электрондук каттоо тутумуна толук туташкан. Аймактык башкармалыктын башчылары зарыл болгон жабдуулар менен камсыздалып, жарандарды каттоодон өткөрүүдө. Маселе көйгөй жаратып аткан маселе бул баягы үйлөрүнүн, турак жайларынын мамлекеттик каттоо, баягы госакты деп коет, мамлекеттик каттоо китепчесинин жоктугу, документтештирилбей калган үйлөр, баягы көзү өтүп кеткендер мураскерге өткөрүп бербей калган кожолуктардын документтеринин жоктугу, мына ошол сыяктуу бүтпөгөн документтердин айынан ошол чарба, үй чарбалары каттоодон өтүүдө, жарандар каттоодон өтүүдө кыйынчылыктар жаратып атат. Санарип аймак тутумуна каттоо 2019-2023 жылдар аралыгында өлкөнү санариптештирүү программасынын алкагында жүрүп жатат. Баткен облусунун аймагындагы 6 шаар жана 31 айыл аймактары санарип аймак электрондук каттоо тутумуна толук туташкан. Бүгүнкү күндө облустагы үй чарбанын баары жана 400 миңден ашуун жаран каттоодон өткөн. Ар бир жараныбыз санарип аймакка кириш керек, каттоодон өтүш керек. Бул ар бир өзү үчүн өтө чоң пайда болот. Бир жагдан убакыт эконом болот. Экинчи жагдан бул коррупцияга бөгөт коюунун бирден бир жолуну бери ушул болуп эсептелет да. Бул боюнча конечно биздин Баткен облусунда 31 айыл өкмөт, андан тышкары 6 шаар мэриясы бардыгы санарип аймак автоматташтырылган немеге электрондук тутумга кошулган. Толук кошулуп бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги 8 министрлик, 10 мекеме жана 47 коммерциялык банктар менен санарип аймак тутумунун түндүк мекемелер аралык маалымат алмашуу системасы аркылуу келишим түзгөн. Ага ылайык жарандар мобилдик тиркеме аркылуу мамлекеттик, муниципалдык кызматтарды онлайн алса болот. Бул аракет убаракерчиликти жоюп, убакыттуу үнөмдөө менен ыкчам жана сапаттуу кызматты камсыздай алат.